Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келди. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келди. Маалыматты экс-президенттин тегерегиндеги жакын адамдары тастыктады. Алардын айтымында Жээнбеков дем алыш күндөрү Бишкекке учуп келген. Белгилей кетсек, мурдагы президент 2 февраль күнү жубайы менен Сауд Арабияга кичи ажылыкка зыярат кылганы кеткен болчу. Маалыматка караганда Жээнбеков ал жакка Сауд Арабия тараптын макулдугу менен барган. Бишкекте унаанын айнегин талкалап ичин тонуп кетишкен. Бишкектин 5-кичи районунда белгисиз адамдар үйдүн алдында токтоп турган унаанын айнегин талкалап, капчыктагы акчаны уурдап кетишкен. Мындан улам жабырлануучу айдоочуларга унааларына сак болууга чакырат. Окуя 10 февраль күнү болгон. Документы все в порядке. Да, жалко машинку. Бажы кызматынын башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимов иштеген учурунда күнүнө 7 миллион доллар иштеп тапкан. Бул тууралуу анын мурдагы кол алдында иштеген Эмилбек Кимсанов айтып чыкты. Кимсановдун тараткан видеосунда аларды Матраимов коркутуп иштеткени айтылат. Достукта иштеп жүргөнүмдө айткан адамдарынан айына 500 000 долларга чейин алып келчүмүн. Ошондон 20 000 доллар берип коет. 10 бала бөлүп алгыла деп. Калганы мунуку дейт өз сөзүндө мурдагы бажы кызматкери. Bir günde 20-30 жоқ денде 20 көбінде 50-60 машина транзит сигарет для Белоруссиядан ар бир машинаны 150 000-ден жапканда 7 миллион доллар bir күндө табат. Максат Ажы Токтомушев мен эч жака качкан жокмун, үй бүлөм менен Бишкектемин деп видео кайрылуу жасады. Мурдагы муфти Максат Ажы Токтомушев Кыргызстандамын деп видео кайрылуу жасады. Ал чет өлкөгө чыгып кетти деген кептер тарап жатканына токтолду. Азирети муфти Түркияга качып кетип калыптыр. Финансы маселеси мындай же андай болуп калыптыр деп айтууда Кудайдан корколу. Бардык телефон чалууларга алып жооп бере албай жатам. Бирок бул асманга учуп кетиптир деген мааниде эмес да деп кайрылды муфти. Белгилей кетсек, Максат Ажы эч жакка чыкпоо тилгаты менен эркиндикте калтырылган. Мактай албайбызбы, артынан жамандабайлы турганда Кыргыз эли аз эле элибиз. Уят болбойлу кениңиздер. Ошондуктан кандай маселе болсо дагы биз ушул тактыкта кайсы маселе болсо эки тарапты угууда ушу менен маселени чечсек Кудай калса баары жакшы болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ким ушинтип жала жапкан болсо аларды тообага чакырамын. Кудайдан кечирим сурасын, менен эмес. Алла Тааладан кечирим сурасын. Ушундай жала жапканды, ушундай кылып таркаткандарды бул өтө чоң күнөө экенин эсиңизден чыкпасын. Биз үмүт менен жашайлы. Күн сайын өлүмдү унутпай жашайлы. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мэрия коомчулуктун сынынан кийин 500 000 сомго фитнес билерик сатып албай калды. Свердлов райондук администрациясынын 250 фитнес билерик алууга 500 000 сомдук тендер жарыялаганы коомчулукта кескин сын пикирди жаратты. Социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечими кабыл алынгандыгын кабарлады. Мэрия тараткан кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэриянын маалыматына ылайык 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белекке берүү үчүн фитнес билерик сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Тойдо берилер деп куюлуштура тост сүйлөгөн Бекболоттун дагы бир таланты тарады. Акыркы учурда интернет желесинде куйкум сүйлөп таланттары менен таанылып жаткан Бекболоттун тойдо берилер деп тост сүйлөп жаткан видеосу жарыяланды. Видео тасмада күбө болгондой Бекболот алгач өзү жакшы көргөн ырчы мырза Бекжан Темирхандын репертуарына таандыгырды аткарып, андан соң куюлуштура тост сүйлөп коноктордун көңүлүн өзүнө бура алды. Бекболот учурда 8 жашта. Ал журналист, блогер Азирет Осмоновдун YouTube каналына берген маегинде апасы каза болгонун айтып, атасы менен турарын билдирген болчу. Таласта 3 жашар баласын куткарам деген 25 жаштагы келин кошо чөгүп кетти. Кечээ 14 февралда Талас облусунун Арал айылында көлмөгө 3 жаштагы жаш бала чөгүп кеткен. 1996 жылы туулган келин баланы куткарам деп арттан түшүп кошо чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлады. Баланын атасы уулунун жансыз денесин суудан алып чыккан. Жерине Талас райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылып, аял кишинин жансыз денесин суудан чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин өткөрүп беришкен.
Мурдагы спикердин бир тууганы Нарын облустук милициясына жетекчи болуп барды. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Жумабеков Алмазбек Артисбекович Нарын облустук милициясынын башчысы кызматына дайындалды. Ички иштер министрлигинде 12 февралда жыл жыйынтыгын чыгарган коллегия өтүп, ички иштер органдарынын жетекчилик курамында ротация жүргүзүлдү деп билдирген министрликтин басма сөз кызматы. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын улуу кыйгарым укуктуу кызматкери Асанов Марлис Сурапбекович аткарат. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Алиев Улан Карыбекович ээлеген ордунан төмөндөтүү менен бошотулуп, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматына дайындалган. Алмазбек Жумабеков Жогорку кеңештин депутаты, Дастанбек Жумабековдун бир тууган агасы.